Мира Айтбекова, жолдошумду азыркыга чейин аяйм, абересиң дебейм. Неме көрсө мен эркектерди аябай аяйт экенмин. Бир нерсе сатып берейинби десе эле башымды дароо чайкап, кереги жок дей берме адатым бар. Сатып берип койсо тим эле банкрот болуп калчудай. Оюмда акчасы түгөнүп калат, убара болот, өзүм деле таап алам да деген нерсе бар. Бул психологияда эмне деп аталат, билбейм. Балким энелик инстинктим аяктырып аткандыр. Балким алмайдын бермеyi бар деп бирөөгө карыз болгон жакпайттыр. Балким ичимдеги аялдык газ болуп аткан чыгар. Балким өзүм өлө ишенеттирмин. Акчаны өзүм деле таба алам деген бекем ишенич тургандыр. Балким жөн эле мээси иштөөчү жерде иштебеген жинди кыздырмын. Кыскасы абересиң системасы менде бузук. Жолдошумду азыркыга чейин аяйм. Балама ашыгыраак акча сурап калса түгөнүп калчудай сезим менен аяйм да бардык түйшүгүн өзүм көтөрө берем. Бирок бир аялдын эркекке эркелеп, аял канчалык абересиң деген сайын ага мотивация пайда болот. Ал дагы иштегиси келет, көбүрөөк акча тапкысы келет. Шерденет дегени уктум эле. Мунун канчалык чындыгы бар экенин билбейм. Мырзалар, силерге мындай суроо. Бир айым абересиң дегенде кандай сезим болот? А. Эркелеп атканын түшүнөсүз. Бул нерсе жагымдуу каалаганын абересиң. Б. Кыйнаган нерсе, абересиңге аллергияңыз бар. В. Сизге бул мотивация. Г. Кыздардын баарында абересиң системасы бузук болсо жакшы. Кыздар, бул сезимдер силерде деле барбы же менде элеби? Маалымат булагы, араба чекит KG. Белгилүү ырчы жана үлгүлүү келин Айгерим Расул кызы өзүнүн Instagram баракчасында пост бөлүштү. Кандай гана бактылуумун. Энем, чоң кайненем ананып кетейин деп ар дайым эркелетип турат. Бүгүн кара кулжадан ошко дарыланганын келди. Энем 81ге чыкты. 13 баланы төрөгөн. Чоң атам 84кө чыкты. Экөөнү көрүп суктанам. Биз үлгүлүү алчу инсандар. Кудай буйруса мен дагы энемдей зыңкыйган, балдарынын неберелерин төрүндө отурган байбиче болоюн. Өмүрүңүздөр узун, алтын башыңыздар аман болсун. Биздин пешенебизге бар болуңуздар, чоң ата чоң эне деп жазып чыкты. Спортко коюлган акчалар! Чоң утуштар! Тез арада төлөмдөр! Ишенимдүү букмекер!